мыйзамыбызда жазылган. Бийлик бул эл өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса, ушинтерде азыр сактап турат же колдону иликтеп турат. Ушинтерде байланып жатканы карыздыктын жатканы көп. Акыйкаттын алыстап жатканы. Бүтүн Кыргызстан. Чыныгы элдик партия. Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бүгүн биз Адахан Мадымаров буга чейин эмне иш кылды дегендерге 8 факт менен жооп беребиз. Биринчи факт. Адахан Мадымаров түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин төрага орун басар болуп иштеп турган убакта бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын түрк кеңешинде демилгелеп аны өткөрдү. Азыр брендке айланып Кыргызстанды көчмөндөр маданиятынын борбору катары таанышууда. Бирок көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө ошол убактагы чоң чиновниктер каршы чыгып, Мадымаровго эмне бизде кайдагы бир жапайы оюндар менен бүттүүнүгө уят кылгыңыз келип жатабы деп катуу сынга алышып оюнду өткөрүүгө тоскоолдук кылышкан. Экинчи факт. Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турган убакта Кыргыз Республикасынын диний ишмерлерин, муфтият, казият жана башка кызматкерлерди арабтын, Пакистандын кийимдерин эмес, кыргыздын улуттук кийимдерин кийсеңер деп милдеттендирилген. Ага чейин дин кызматкерлеринин бирдиктүү формасы жок эле. Үчүнчү факт. Кыргыз Республикасынын социалдык блок боюнча вице-премьер-министри болуп турган убакта мектептерде акча чогултуу маселесин жокко чыгарган. Башталгыч класстын окуучулары үчүн бекер ысык тамак уюштуруу сунушун киргизген. Окуу методикалары жыл сайын жаңыланып турган. Ошондой эле жаңы төрөлгөн наристе 5 жашка чыкканга чейин эмдөөнү мамлекеттин эсебинен бекер алуусуна шарт түзгөн. Жашы 74-төн жогору болгон пенсионерлер дагы мамлекеттин эсебинен дарылануусуна мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Төртүнчү факт. Жогорку кеңештин 4 жолку депутаты болуп тургандагы Адахан Мадымаров жазган мыйзамдар. Жер кодексинин 8 беренесине революциялык өзгөртүүнү Мадымаров жазган. Ага ылайык бай адамдар жерди сатып алып, карапайым калкка арендага берүүсүнө тыюу салынган. Жерге болгон 11 салыктын түрүн кескин түрдө азайтып, жер үчүн, суу үчүн жана социалдык фонд үчүн гана салык төлөнө турган болгон. Туура, Мадымаров суу чыгарып, же жол салып бере алган жок, бирок ал мыйзам жазган. Ошол салык кылып берилүүчү акчалар элдин өзүнүн чөнтөгүндө калып жатат. Бешинчи факт. Мектепти ата-энелердин эсебинен оңдоп түзөө иштерин токтоттурган. Алтынчы факт. Батыр эне болууну 10 баладан 9 балага, андан 7 балага түшүргөн мыйзамдын автору Адахан Мадымаров. Жетинчи факт. Мадымаров депутат болуп турганда көптөгөн мектептерди курдурган. Социалдык фондун ишин дээрлик 10 жыл бою түптөп, ошого тиешелүү мыйзамдардын автору болгон. Эмгек, жер кодексине чоң салым кошкон. Кезинде элге, мамлекетке пайдалуу болгон мыйзамдарды эң көп жазган. Сегизинчи факт. Ананда кээ бирлери Бакиевчи дешет. Туура, Бакиевчи. Кыргызстанда ким Бакиевчи эмес. Бирок Мадымаров бийликте туруп, бийлик менен күрөшкөн. Ага мисал 2010 жылы февралда Бакиевке арабаны аттын алдына коюп алып чаап баратасыз, абайлаңыз, жакында кулап түшөсүз деп каттуу эскерткен. Ошол эле ЦАРИнин түзүлүшүнө, Максим Бакиевдин ал агенттикке башчы болуп келишине, Бакиев өткөргөн конституцияны өзгөртүү референдумуна караманча каршылык көрсөткөн. Өкүлү дагы, анан жанакы сиздин отделиңиздин башчысы дагы бул жерде эми Кудай сактасын да чет өлкөдөн бирөө катышып отурган болсо, кыргызым айдан айын аман болуп ушундай жигиттер менен иштеп жүргөн деп батасын бергенден башка эч нерсе дебейт. Эч бир депутаттын суроосуна толук канааттандырарлык жооп ала алган жокпуз. Бул эмне деген сөз? Да шашылыш болуп калды. Варианты кимде?
Булар Кыргыздын бир баягы тагдырына кайдыгер. Кыргыздын келечегине кайдыгер. Өзүнүн кара курсагы менен өзүнүн баягындай толбой аткан, тойбой аткан напсисинин кулу. Буларда кызыкчылык деген жок. Сүйлөп аткан сөздөрдүн анча-мынчасын угуп атам, көрүп атам мен. Мадумаров бир кезде 10 ай вице-премьер болуп иштеп койгон экен. Ушул кезге чейин артымдан ыркырашат. Эмне кылып койдуң деп. Боронов 10 жылдан бери жүрөт. 10 жыл. Бирөө да сурабайт эмне кылып койдуң деп. Эмне үчүн? Кандай дейсиз? Себеп ал жигит коркунучсуз. Бийликке коркунучу жок. Жүрө берет мындай эт менен челдин ортосунда жүргөндөр жүрө беришет. 10 ай Мадумаров бир жерде иштеп койсо 10 жылдан бери кыйкырып атат. Эмне кылып койду? 4 жолу депутат болуп 4 тыйын деген пайда көрүп өттүрмүн. Ошону эл айтып атат. Өзүнө өзү пайда кылбаган элге пайда кылмак белет. Ушулбу коом. Бирок бул коомдун алдында тазалык үчүн эмес, Алланын алдында тазалык үчүн иштешет. 4 жолу депутат болуп ушул күнгө чейин Мадумаровдун мыйзамдары кыйшайыпсыз иштеп атат. Айрыкча социалдык тармакта. Анан бийликте болдуңуз. Бийликте болгондо ана макул 10 ай вице-премьер болуп турмун. 1 жыл госсекретарь болуп турмун. Ал жактан бул жакка ал жакка эле көчүрүп отурган болсо 8 айда 7 айда эмне жасайсың? Тапкан эле ушул. Бийликте олтурбадыңыз беле? Ооба. Ошол жерде олтуруп да күрөшүп олтурдук биз. Жарабай турган болгондон кийин бийлигиңди да байлыгыңды да кошуп тартып ал деп басып кеткен кишибиз. Жакшы адамдар жашоого жаратылган, жалын кечип жабыкпай бара турган, жарык өчпөй жашоого үмүт берип, жараткандын сыйлыгын ала турган. Жакшыларды ыйлатпай айлычып, жалгыздатпай жакын деп санайлычып, жолдорунда ансыздан азабы көп, жок дебесе жылуу сөз арнайлычы. Жакшы адамдар жаз экен көңүлдөргө, жакшы адамдар аз экен өмүрлөрдө, жакшылардын кадырын кеч билебиз, жылдыз болуп асмандан көрүнгөндө, жакшылардын ыйлатпай айлычып, жалгыздатпай жакын деп санайлычып, жолдорунда ансыздан азабы көп, жок дебесе жылуу сөз арнайлычып. Жакшылардын ыйлатпай айлычып, жалгыздатпай жакын деп санайлычып, жолдорунда ансыздан азабы көп, жок дебесе жылуу сөз арнайлычып. Жакшыларды